Жылкы жылдага караганда быйыл өтө эле кымбат негизи. Мисалы үчүн биз той топурларга сатабыз, аш тойлоргочу. Анан ушул аш той берген адамдар бир аз кымбаттыгына карабай алып атышат, бирок бир аз нааразы да адамдарчы кымбаттыгына. Эми ал биз алып келип ошол нарындан Атбаштан алып келебиз. Ошол базарда ошо Атбашта деле негизи мал кымбат да, семиз малчы. Суроо талап ошо семиз малга өтө көп болгондуктан семиз мал кымбат. А бирок элдер айта берет, баягы алардын жылкысы семиз болбосо деле семиз деп айта берет, бирок алар баасы арзаныраак чарба малдыкычы. Анан ушул семиз мал аш тойго карата баасы бир аз өйдөрөөк кымбатыраак. Байланмастар азыр биздин базарда 35-тен 45-ке чейин. Ушул семиздигине анан чоң кичинесине жараша өтүп атат. Ушул биздин базардын ыңгайлуулугу бул шаардык адамдарга, биздин шаардык тургундарга оңой да, чем нарынга барып алып келгенден көрө бул жерден алган алар үчүн оңой. Себеби алат, келет, тандап бирөөнү. Зада так акча берип коет, анан ошону тоюна чейин кармап беребиз, анан союп беребиз. Жылкыга суроо талап ушу биздики баягы аш той күздө башталат да негизи. Ошо аш той күздө башталган үчүн ошо күздө да жакшы болот. Анан мал күздө семиргенде ушул жакшы суроо талап болот. Ошо аш тойго көп жылкы сатабыз да негизи. Түктү 300 сомдон сатып атабыз азыр. Күндө жылкыга түгүн, анан арпасын беребиз. Анан ушул основной эме дыйкандар чөбүн сатпай атат да азыр негизи. Кийин кымбатыраак сатабыз депчи. Эми аны бир Кудай билет, эми качан канча кымбаттайт, канча арзандайт экен. Анан анча-мынча бирден экиден жылкысы бар адамдар бирөөгө кошуп, тууганына кошуп жүргөндөр бар да. Ошолор тойду алып бер десе, ошондон качышып тоюттун баасынан алар сатып атышат да базарда. Семиз болсо жакшы бага сатат, арзан болсо арзаныраак сатып атышат негизи. Бардыгыңыздар эле базарга барсаңыздар, биринчи дыйкан түшкөндө эле оозуна 120 миң, 150 миң менен түшөт базаргачы. Ортодо калып сатарлар, наоборот, ошолордун баасын ылдый түшүрүп, тең салмакта кылышат да. Эгер алар болбосо да бул баасын бир тартипке коюш кыйын экен да негизичи. Анан алар мисалы үчүн байке бул жылкыңыз мынча турат деп бир баага түшүрүп, анан ошону көрүп элдер алышат. Анан ортодо алып саткандар бир 2 миң, 3 миң кошуп сатышат алар делечи. Алар да тиргилик кылып жүрүшөт да, оокат кылып жүрүшөт. Могу жердеби биз базарда муну 117 миңге сатканбыз. Жашы болжол менен бир 6-7 асый бе. Чоң бе да бул. Анан бул бе бар. Муну 104 миңге сатканбыз. Бул дагы жакшы бе. Могу бе бар. Муну 110 миңге. Муну 104ке сатканбыз. Муну 110 миңге сатканбыз. Бул жерде бул экөөнүн айырмасын айтсаңыз, баягы канчалык жылкы товарный вид болуп, көзгө сүйкүмдүү көрүнсө, ошо жылкынын баасы бир аз өйдөрөөк болот да. Могу байталдар бар. Байталдар 75 миңден 85 миңге чейин да, могу жерде бүт бардыгы байтал. Т деген тамгасы бар булардын. Могул бе 109 миңге сатканбыз бул бени. Бул да чоң бе деп эсептелет, жакшы бе. Бул да жаш бе. Бул байталдарыңыз канча килограмм эт бериши мүмкүн? Булар эми 165, 170 килограмм да байталдардын эти. Сиздер мындай малды көз болжол менен эле билип калдыңыздар да? Эми 7 жылдан бери иштей берип көрүнүп калдык ушул канча килограмм болжол менен берген айта алабыз да, так айта алабыз. 5-10 килога айырмалайбыз да. Так уже 165-160 килограммдан эт берет ушу байталдар. Жылкыларды көбүнчөсүн булар каяктан келген жылкылар? Могу чоң белерди мен Токтолдон алып келгем. Моларды бүгүн түндө Сусамырдан алып келдим да. Азыр баягы бардык жерде эле жылкы мал жакшы семириптир, анан ошо Токтолдон алып келип атам да азыр мен. Токтолдун беле. Дыйкандар деле, малчылар деле азыр бааны көтөрүп калды болуш керек. Алар жакшы билет, малды бизден жакшы билет. Мисалы үчүн азыр кайсы жерге барбасаңыз, малды Бишкектеги баадай да. Мисалы үчүн азыр интернеттен чыгып калбады, Лалафо дегенчи. Лалафону карап, Бишкекте бул 120 миң экен, меники 120 миң дейт аксакалдар. Айылга барсаңыз, любой жерге барсаңыз мал кымбат да азыр. Сиздер анан эптеп Биз эми баа экини алып, үчтү алып, төрттү алып, анан ошентип бир аз арзандатып алып келип, кайра ошол баада сатып атабыз да. Мисалы үчүн муну Токтолдо эле 120 миң деп кирген базарда биз деле 120 миң деп киргизебиз. Эми 100 миңдин
тегерегинде чоң белер сатылып атат да, жакшы белер. Ал сыртка чыгып атабы чет өлкөлөргө, коңшу өлкөлөргө биздин жылкынын эттери? Эми Казакстанга чыгып атат. Тирүүлөй. Казакстанга тирүү чыгат да. Эми алар Казакстанга мисалы үчүн могу семиз мал Казакстанга чыкпайт. Казакстанга кандай мал чыгат? Баягы чүйдүн чоң бээлери, бирели касы бар, кабыргасы ачык, бирок кара эти толук чоң бээлер болот. Негизичи ат көрүмгө кое турган. Ошолорду алат да, алар баасы арзаныраак казактарчы. Анан алар алып барып өздөрү байлап, бир 6 ай байлашат. Анан ошону аябай семиртип анан союшат экен да, алар бизде болуп 2 жон эл, 3 элин союшпайт экен. Алар ошо аябай семирткендей союшат экен. Казакстанда жем чөп кымбат болуп, бул жакка мал өтүп атат дештир эле, ошол. Андай дагы бар. Өткөрүп аткандар бар экен, бирок биз толук маалымат билбейбиз, бирок угушубуз бар да, угабыз. Сиздер ошо ички мал менен эле Ооба, биз өзүбүздүн эле ушу ички мал менен. Анткени биздин бул жердеги эмелер, баягы шаардын тургундары бул жерде бизге ушул өзүбүздүн жылкыга жакшы алышат да. Сырттан келген жылкыга караганда өзүбүздүн жылкылар жакшы алышат.